Салам достор, бүгүнкү видео код жазганга кандай ноутбук тандаш керек ошол жөнүндө болмокчу. Каналга катталганды лайк басканды унутпаңыз. Дагы суроолоруңуз болсо комментарийге жазсаңыз болот. Негизи эле код IT дүйнөсүнө аралашам деген адам үчүн биринчи орунда бул туура лэптоп тандаш керек. Ошол нерсе турат. Программист, разработчик мындай лэптопту алыш керек же буну колдонуш керек деген правила жок. Ар бир адам өзүнүн вкусуна, өзүнүн чөнтөгүнө, акчасына жараша лэптоп тандайт. Ар бир адам бирөө Mac колдонгусу келет, Apple'дын продукты, бирөө Linux жакшы көрөт, бирөө Windows жакшы көрөт дегендей. Бирок ушул видеодо мен өзүмдүн оюмду айтып кетмекмин. Биринчи көңүл бурчу нерсе бул компьютердин көлөмү. Эгерде аккуратный, жеңил, кичинекей компьютерди каалап жатсаңыз, анда кичинекей размердеги экранды тандасаңыз болот. Бул өтө деле чоң ролду ойнобойт. Экинчи нерсе бул процессор, компьютердин процессору. Буга көңүл буруш керек деп ойлойм. Компьютердин процессору минимум i5 же i7 болгону жакшы. Үчүнчү көңүл буручу нерсе бул оперативная память деп коет, англисче RAM. RAM ошо баягы сабакка барып код жазганды үйрөнүш үчүн минимум 8 гигабайт болгону жакшы деп ойлойм. 8 гигабайттан жогору болсо бул күчтүү компьютер болуп эсептелинет. Менин практикамда азыркы күндө мен 16 гигабайттык RAM колдоном. Кийинки диск, жесткий диск деп бизде жакшы таанымал. Азыркы күндө мен айтмакмын, сөзсүз түрдө SSD алыңыз деп. Илгерки дисктер баягы HDD деп койчу эле, бул дискке жазылчу да маалымат. Сиз компьютерге жазган сайын дискке айланып жазылчу, бул бир аз жайыраак болчу. Анан акыркы учурда SSD деген чыкты, бул баягы лучту колдонот. Луч менен маалыматты мындай луч менен тизип жазат. Бул HDDге караганда анча эле батыраак жана көбүрөөк чыдайт. Ошондуктан компьютердин памятин карап жатканда сөзсүз түрдө SSD алыңыз деп айтмакмын. Компьютердин памяти, көлөмү десем болот. Азыркы күндө өтө деле көлөмү көп деле важный эмес. Эгерде аябай көп дата ичине сактайм десеңиз, анда 1 терабайттык алсаңыз болот, бирок окуш үчүн минимум 256 гигабайт болсо бул деле жетиштүү. Ар бир адам өзүнө жаккан клавиатураны колдонсо болот. Жесткий клавиатуралар бар, баягы үндөр тырс деп чыккан. Кээ менин коллегаларым бар, ушундай үнү прям бул жерде отуруп жатса, тиги кабинеттин бурчуна угула турган, аябай шыкылдатып үн чыгарып жазгызы келген программисттер бар. Мен үнү чыкпаган клавиатураларды жакшы көрөм, тынч. Мен ошондойду тандамакмын. Компьютер, лэптоп тандап жатканда ошо клавиатураны басып көрүңүз. Сиздин пальчиктериңизге жагып жатабы, жагымдуу болуш керек, баягы кечкери көп күнүңүз ошодон өтөт. Эми бул деле клавиатура боюнча айтканым, ар бир адамдын өзүнүн выбору бар. Эң акыркы пункт бул операционный система боюнча. Азыркы күндө мен билген операционный системалар бул Mac, Windows жана Linux болуп эле эсептелинет. Бул жерде дагы өзүңүздүн каалооңуз. Эгерде Mac колдонгуңуз келсе, Mac алсаңыз болот. Windows колдонуп жүргөн колдонуучу болсоңуз Windows. Мен негизги өзүм каалаган, колдонгон нерсе бул, мен Linux'ти жакшы көрөм, анан Mac колдоном. Бул жөн гана менин кеңешим. Ар бир адамдын өзүнүн табиетине жараша выбору бар. Өзүңүзгө жаккан компьютерди тандасаңыз болот. Негизи эле азыркы учурда ар бир эле ноутбук чыгарган фирманын акыркы моделиндеги компьютерлер аябай күчтүү чыгып жатат. Ошого жаман компьютер жок азыркы учурда. Эң айткым келген эле нерсе бул компьютер бул жөн гана буюм. Ошого мындай буга жөнөкөй эле көз караш менен азыркы күнгө керектүү, өтө деле көп акча кетирбей эле тандай турган буюм. Туура компьютер тандаңыз, аябай жакшы коддорду жазыңыз.